Zikirдің пазлеті. Абдулла бин Бусыр радиаллаху анхудан риваят. Bir сахаба радиаллаху анху bir жолы: "Ey Алланың елшісі, саллаллаху алейхи вассалам, албетте, шариатта көптеген өкімдер бар. Бирок маға адат қылып ала тұрғандай, біреуні айтыңызшы" деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам: "Тилиңде ардайым Алланың зикiri менен нымдап жүр" деді. Дағы бір хадисте Муаз радиаллаху анху мындай дейді: Bir жолы Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам менен қошташып жатып, Алланың ең сүйікті амалы қайсы деп сұрадым. Ал, тилиң Алланы естеп, зикир қылып ным болып тұрған кезде, саға өлім келсін деді. Қошташып жатып деген сөзді мындай деп түшіну керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Муаз радиаллаху анхуны яманға амир қылып, ямандың еліне исламды тарату жана дин үйрету үшін жөнөткөн эле. Ошол жакка жөнөтүп жатканда Муаз радиаллаху анху бир топ суроолорду берген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ага жооп берип, өз кеңештерин берген. Шариатта көптөгөн өкүмдөр дегене, бардык өкүмдөрдү милдеттүү түрдө аткаруу керек. Бирок алардын баарын аткарууда ийгиликке жетүү жана алардын баарын дайым аткарып жүрүү өтө кыйын. Ошондуктан сиз мага алардын ичинен ар дайым ага бекем болууга, ар кандай убакта, ар кайсы жерде басып баратканда, турган абалда жана ол турган абалда аткарууга эң зарыл болгон амалды айтыңыз деп сураган. Бир хадисте айтылган: 4 нерсе бар. Ким аларга ээ болсо, ал бул дүйнөнүн жана акыреттин бактылуулугуна ээ болот. Биринчи, зикир менен алек болгон тил. Экинчи, Аллага шүгүр кылууга алек болгон жүрөк. Үчүнчү, кыйынчылыктарга чыдаган дене. Төртүнчү, өз нафсисине күйөөсүнүн алдында таза алып жүрүүдө жана күйөөсүнүн мал мүлкүнө кыянаттык кылбаган аял. Өз нафсисине кыянат кылуу дегени аялдын кандайдыр бир ыпластыктарга баруусун түшүндүрөт. Көпчүлүк алымдар нымдалган тил деп зикирди көп кылуу экендигин жазышкандыгы эл арасында белгилүү. Биздин үрп адатта деле бир киши башка бирөөнү көп эстеп, аны көп мактап сүйлөсө, ал жөнүндө ал баланчаны мактап айтып, тили ным болду деп айтылат. Бирок автордун ою боюнча бул жерде дагы бир маани болушу мүмкүн. Сүйгөн адамды айтып, кайра-кайра кайталоо менен оозду жагымдуу даам жана рахат сезилет. Сүйүү сабагын бир аз болсо да башынан өткөргөндөр үчүн бул белгилүү. Ошонун негизинде Алланы айтып, рахат ала турган даам менен эстесек деген маани болуп жатат. Мен зикир кылып жатышкан устаздарымдын кээ бирлерин бир нече жолу көргөн элем. Зикирди үн чыгарып кылууда ушундай бир сергектик пайда болгондуктан жанында олтургандарга да сезилер эле. Оозда жагымдуу таттуулук пайда болуп, ар бир адамга бул сезилет. Бирок бул сезим жүрөктө бир бугуп жаткан кусалык болгондо жана тил көп зикир кылуу менен алек болгондо пайда болот. Бир хадисте келген: Аллага болгон сүйүүнүн белгиси бул анын зикирине болгон сүйүү. Алланы жек көрүүнүн белгиси анын зикирин жек көрүү. Абу Дарда радиаллаху анху тилдери Алланын зикирине ным болгон адамдар бейишке күлүп киришет деп айткан. Бул баян Фазаил Амал китебинен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Ихро медиа каналыбызга катталыңыздар.